Бүгінгі сабағымыз алхамдулилlah Фалақ сүресі менен Нас сүресін өткен. Фалақ сүресі 5 аят болса, Нас сүресі 6 аят. Өкөбі 11 аят болады. Бұл екі сүренің түшілігінің себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бір күн орып жатып қалады екен, естен кетіп. Анан екі періште келіп, Пайғамбарымыздың бас жағында отырып, ошол екі періште бір-бірге сөз кылат экен да. Бири-биринен сурайт экен. Бул Пайгамбарга эмне болуп тур десе, экинчиси жооп берет экен, бул ооруп калыптыр дейт экен да. Анан кандайча болуп ооруптур десе, экинчиси жооп берет экен, бул сыйкырланыптыр дейт экен. Ким сыйкырлаптыр десе, Лабид ибн Асам деген bir яхуд болгон, жөөт болгон, ошол сыйкырлаптыр дептир. Анан эмнеге сыйкырлаптыр десе, чачыдан, тараадан алып сыйкырлап түрлү жооп берет. Анан каяк коюптур десе, bir кудукты айтып, ошол кудукка ичиге bir таштын астына жашырып коюптур дейт да. Анан Пайгамбарыбыз бул эки периште ушул сөздөрдү бири-бириге айтып кайра кетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам анан эсине келгенден кийин бул сөздөр угуп турган экен, эсте бар экен. Hazreti Ali, Zubayr, Ammar 3 sahabаны чакырып туруп, силер баргыла даган ошол палан кудукту сууну тартып салып, ичине карасаңар, бир нерсе бар, шуну алып келесиңер дейт да. Бул 3 сахабаны экен ошол кудукка караса, ошол кудуктун суу да канга айланып калган экен да, сыйкырдын күчүнөн. Ошол суудан челекне тартып салып, кургатып сууну, астын карасалар, астында бир таш бар экен. Ошол ташты оодарып карасалар, таштын астында бир козунун карыны бар экен, каргы бар экен, карыны. Ошол карынды алынан чыгып, Пайгамбардын алдына алып келишет. Ошол карынын ичин ачып көрсөлөр, Пайгамбарыбыздын чачтары, ошо чачын тарап жүргөн тарагынын тиштери, ana ошо кийимден болгон канча бир жиптер, ошолорду аралаштырып 11 түйүн кылып түйгөн экен. Ар бир түйүнгө бирден ийне сайып койгон экен. Ошентип сыйкырлагандан кийин Пайгамбар зоруп калган экен да. Анан Жибраил алейхиссалам ошол эки сүрөнү түшүрөт. Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсүн түшүрөт. Ошол эки сүрөнү 11 аят болгон. Ар бир аятын окуганда бир түйүнөн чечип кете берет, баягы 11 түйүн. Акырда 11 аят окуп бүткөндөн кийин 11 түйүнө чечилет. Анан акырында Жибраил алейхиссалам да бир дуаны окуп туруп дем салат. Бисмиллахи аркика валлаху яшфика мин кулли даин юзика деп. Мына Аллахтын намы менен мен сага дуа окуймун. Аллах сага шифа берсин. Саңа ыза бере турган оорулардан шифа берсин деп ушул дуаны окуп дем салганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушундай эч кандай ооругандай болуп ыргып туруп кеткен экен да. Ошондуктан бул эки сүрө ушундай далил, бул сыйкыр бар, дуалаш бар, сыйкыр, дуалаш таасир тиет сөзсүз. Мына ошондой Пайгамбарыбызды да сыйкырлап дуалаган. Kim ошондой сыйкырлап дуаланса, ушул эки сүрөнү окуп өзүнө дем салса, жебирөөгө дем салдырса, иншаллах сакайып кетет да. Настаъизу биллах. Кул а'удhu би раббил фалaq. Фалaq сүрөсүнүн 1-аяты: Айткын я Мухаммад, мен сактоо суранамын Фалактын Раббиси менен. Фалaq деп таңды айтат. Таңдын Раббиси менен. Же болосоң Фалaq деп дозокто бир өрөндүн аты дейт. Ошо дозокто өрөндүн Раббиси менен мен сактоо суранамын. Мин шарри ма халaq. Şu mahlуктардын бардыгынын жамандыгынан, жаратылган нерселердин бардыгынын жамандыгынан мен сактоо суранамын деп айткан. Ал махлук адамбы, жинби, айванбы, кушпу, жинби, инсанбы, же жылан, чаянбы, ушулардын бардыгынын жамандыгынан сактоо суранамын деп айткан дейт. Ва мин шарри гасиqin иза вaqab. Гасиq деп караңгылыкты айтат, түндүн караңгылыгынан. Түндүн караңгылыгынан сактоо суранамын. Иза вaqab, ошо түндүн караңгылыгы караңгыланса.
түндүн караңгылыгы караңгыланган вактагы жамандыктардан сактоо суранамын дейт. Себеби бул жамандыктар көбүнчө ушу караңгыда болот экен да. Караңгыда уурулукка барат, караңгыда бирөөдү өлтүргөнү барат, же караңгыда зинага барат, же караңгыда бирөөнүн кысас алганы барат. Ушундай жаман иштер көбүнчө караңгы вакытта болот экен. Ошол себептен караңгылыктагы жамандыктардан сактоо сурагын деп Аллах Таала буйруп атат. Ва мин шаррин наффасати фил уqad. Наффасат деп ушундай дуахандар. Бул жерде маанасы кылып келтирилип атат. Аял дуахандардын дуасыдан сактанамын деп айткан. Uqad түйүндөргө жаңыда пайгамбарыбыз да ошо чачынын түйүп, кийимдерин түйүп дуалаган сыяктуу, ошо түйүндөргө дуалап, дуа кылган аялдардын жамандыгынан сактоо суранамын. Бул жерде бул аятта аялдардын сыйкырчылыгы деп атат, аялдардын дуасы деп атат. Себеби бул сыйкырчылыкты, дуахандыкты көбүнчө аялдар жасайт экен да. Эркектер жасайт экен, бирок аз экен. Көбүнчө аялдар жасайт экен. Ошондуктан ошо аялдардын сыйкырынын жамандыгынан сактоо суранамын деп Аллах Таала бу жерде буйруп атат. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Хасид деп кызгануучу. Кызгануучулардын жамандыгынан сактоо суранамын. Ошолор кызгануучулар кызганычынын талабына карап туруп бир жамандыкты кааласа. Албетте кызганган адам ошо бирөөгө кызганса, ошого бир жамандык жеткирейин, ошонун дүйнөсүн жоготоюн, ошого бир жолтоо болоюн, үйүнү күйүзүп салайын, малды күйүзүп салайын деп мисалы жамандык ниет кылат да. Ошо кызгануучулардын кызганган вактагы жамандыгынан сактоо суранамын деп айткан дейт. Эми бул жерде негизи караңгылыктын жамандыгы, сыйкырчылыктын жамандыгы, кызгануучулардын жамандыгы мин шарри ма халак дегенде бардын камтып алган. Бардык махлуктардын жаралган нерселердин жамандыгынан сактоо суранамын деген учурда ушулардын бардыгы ошонун ичинде болгон, камтып алган. Бирок бул үчөөнү караңгылыкты, сыйкырчылыкты, кызганычты кайра бөлүп айтыштан максат ушул үчөөнүн өтө жамандыгы жаман экен да. Ошол себептен бул үчөөнү атайын дагы кайтарып айтып атат. Эң жаманы бул хасид экен дагы. Кызганыч экен. Ошон үчүн акырында кызганычты айтып атат. Бардыгыдан да бул кызганычтын жаманы жаман экен. Себеби кызгангандан кийин ал сөз ошого бир жамандык жеткириш керек болуп калат экен да. Бул кызганыч негизи өтө жаман нерсе. Кызганбаш керек. Себеби асманда биринчи кызганыч шайтандан пайда болгон. Шайтан адам атабызга кызганып, сажда кыл дегенде мен şu adam laydan жаралса, мен жин оттон жаралсам, от кандай таза, лай болсо, мен шуга сажда кыламын деп кызганып сажда кылбай койгон. Акыры ошо кызганганын кесепетинен не болду? Аллах Таала рахматтан куулуп, лаанатка калды. А жердеги кызганыч болсо, бул Кабилдан болгон. Адам атабыздын биринчи баласы Кабил, булар курбандык чалганда Кабилдин курбандыгы кабыл болот дагы, Кабилдики кабыл болбой калат. Бул кызганып, эмне үчүн бу Кабилдики кабыл болот, меники кабыл болбойт деп кызганып, кийин ошол Кабилди өлтүрмөкчү болот, кызгангандык себебинен. Акыры аны да өлтүрөт, өзү денеси карарып, кафир болуп, бүт мисалы дозок болот. Мына бул кызганычтын акыбети ушундай жамандыкка алып барат. Ошол себептен кызганыч керек эмес. Негизи кызганган адам өзү эле зыян тартат. Бир адамга кызганса, мисалы ал өнүгүп өсүп атса, же байып атса, же өнүгүп атса, ошого кызганса, ал канчалык өнүккөн сайын, байыган сайын бул өзүгө бул жерде отуруп алып, кайгырып, капаланып, ооруп калат да. Ошондуктан кызганычтын кереги жок. Ага кызганбай, Аллах Тааладан сураса, ошого Аллах Таала байлыкты, бийликти бердиби? Аллах Тааладан сураса, буга деле берет. Кызганбаш керек. Бирок кызганса, бул кызганычтын акыбети ушундай жамандыкка алып барат. Ошол себептен кызганычтан сактоо сурагын деп Аллах Таала пайгамбарыбызга буйруп атат. Себеби
eng jamanların jamani bu qizg'anish bo'lib hisoblanadi deydi.